саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, угармандар, биздин катталуучуларыбыз, баарыңыздар менен Саламат Тайм подкастын баштадык жана бүгүнкү биздин коногубуз Док университет клиникасынын урологу жана негиздөөчүсү Моңалов Нурбек Кытайбекович. Бүгүн сиздер менен сөз кыла турчу темабыз бул эректилдик дисфункция деп аталат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Баары жакшы. Америкалык изилдөөлөрдүн маалыматына караганда, дүйнөдө дейт 40 жаштан жогорку 100 миллиондой эркек ушул оору менен кыйналып келет дешет. Билбейм, оору деп айтыш керекпи же бул жөн гана симптом деш керекпи, азыр алдыда сөз кылабыз, Алгач эле ушул эректилдик дисфункция деген бул кийин пайдаланыла баштады. Көбүрөөк бул эмне деген оору, ушул жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Эректилдик дисфункция деген мындай мырзалар таарынбасын деп ойлонуп тапкан термин. Жумшактыкпы? Жумшактык. Мурун болсо импотент деген термин болсо, импотенция деген термин болчу, анан деген андай көйгөй менен мырзалар келип калса, анан сен импотентсиң деген айткан кулагына жаман угулуп, анан чын эле мындай психологический импотент болуп калчу деген. Ошон үчүн ошо доктурлар, урологдор ойлонуп туруп кой муну деген эректилдик дисфункция деп кичине эркелетип айткан название. Так термин бир эле да. Импотенция болот. По большому счету импотенция да бул. Эгерде импотенция деп карай турган болсок, көбүрөөк эркектерде баягы 40 жаштан кийин көйгөй башталат деп айтышат го. Бул азыркы учурда кандай? Эми бул статистика чын эле жаман. Мындай эркектер бул жагынан кичине мындай слабыйракпыз да. 40 жашка чейин канча дедиңиз? 150 миллиондой дейт. 150 миллион деп атасыз да. Бул деген Американын каждый второй да, мындайча айткандачы. Бул примерно туура статистика. 40ка чейин, мисалы 20 жаштан 40ка чейин ар бир 5-чи эркекте проблема бар да. Бул чоң статистика туура. Ар бир 5, мисалы могер 5 эркек отурсак, бирөөбүздө ошол көйгөй да. 40 жаштан кийин, мына американский исследованияда где-то 300 миллион мошкакалардын населениясы. Ар бир экинчиси, то есть 40 жаштан кийин ар бир экинчи, экөөбүз болсок, экөөбүздүн бирөөбүз ошондой эректилдик дисфункция менен степени тяжести ар кандай болушу мүмкүн, бирок ошондой проблема бар деген ошондой статистика. Бул аябай чоң көйгөй. Ушул оору, мисалы, эми оору дейбиз да, эркектерде пайда боло баштаганда себептер болбойбу? Эмне үчүн көбүнчө кеч болуп калганда же кечирээк стадиясында кайрылышат да? Же бул эркектер үчүн намыспы? Эме да мындай ошо бул көйгөйдө дагы мындай бөлүнөт да. Жана организм эки группа бөлсөк, органический анан психологический деп коет. Органический деген чын эле оору да, денесинде, нервтен болобу, сосудтан болобу, жүрөктөн болобу, бир жерден кеткен да. А психологический 90% бул психологический мээсинде да проблемачы. Мээсинде бул мисалы 40 жашка чейин көбүнчө психологический да. То есть жанагы Бала чаканы багыш керек. Алда болсо дагы жакшы эмес. Телевидение деген бир, Instagram деген жана YouTube деген эме бир балия чыкты да. Жана уят кинолор, жана культ, там мужественность, культ, жанагы уят кинолорду көрөт, аяктан көрсөңүз размерлери бир шундук да. Бирок алар актерлор да, алар деген тандалган дегенден, анан деген биздин мырзалар аны көрүп алып, баары ушундай болуш керек экен деп комплекс пайда болот да. Анан кино 2 саат жүрүп атса, 2 саат подряд эле жыныстык катныш менен кылып атышат, анан жашоо деген башка да жашоодо да 5 мүнөт болобу, 2 мүнөт болобу, 10 мүнөт болобу, ошондо бүтүп калат. Анан өзүнүн слабый сезе беришет да, ошондон психологический мындай проблемалар башталат. Анан деген азыркы заманда кыздар күчтүүрөөк боло баштады да. Эмоционально кыздар күчтүүрөөк боло баштады да. Бирок ошол дагы благодаря телевидению, интернету, Instagram эме дегендейчи. Жакшы жагы бизге тийиптир да. Ооба, бул деген мындай да, мурун эмнеге эркектер мындай баалуу эле да, эркек болуш керек деген бир понятие бар. Анткени кара күч керек болчу да. Семьяны үй бүлө жашап кетиш үчүн кара күч, койду багыш керек, охотага багыш керек, семьяны защита. Азыр ал эми кереги жок болуп калды. Эркек менен аялдын мындай статусу тең болуп калды да. Наоборот, кыздар көп болсо кичине үй бүлөнү мындай тогураак болот, уютнураак. Кыздар эми баары бир эме да, күйүмдүү да үй бүлөгөчү. Ошо кетип калды да. Анан жанагы расставаниянын, жанагы разводдордун, жанагы үй бүлө болобу, же отношения бузулгандын 80% бул деген аялдар, инициаторлор аялдар да. То есть мурун эркек тыштап кетип, көз жашын төгүп эле кыздар страдать этчү эмеспи? Азыр ошол наоборот болуп баратат да. Аялдар тыштап кетип атат да. Аялдар мындай расставание. Мага кереги жок дейт. Анан эркектер деген ал мындай эркек да, анан мындай намысына тийип аябай ошо жыныстык жагынан көрө баштайт, кээ бирөө башка жагынан көрө баштайт, аябай мындай эмоционально слабый болушту. Ошон үчүн психологический жана себептер аябай көбөйүп кетти да.
40 жаштан кийин көбүрөөк тобокелчилик бар деп илгертен эле айтылып келет го. Эмне себептен бул? Тобокелчилик дегенде? Риск. 40 жаштан кийин эми мындай да, ошо биз жашайбыз да, кыздарды страдать этирет, жашоо страдать этирет, акча табыш керек, баланы багыш керек деген ойлорду ойлой берип, анан эме деген башталат да. Эми мындайча айтканда бул негизи эле закон природы да. Эмне үчүн возраст өткөн сайын ошо эректилный дисфункциялар башталат, тукумсуз дагы азаят да, то есть тукумдуу болуш дагы шанс азая баштайт. Эмнеге? Бул дагы закон природы да, мындайча айтканда. Жаратылыштын закону да. Анткени карган киши баласынын тукумун бага албайт. Анан өзү эле мындай функционально Кудай ошо жолго түрткөн да. Чын эле 90-жылга чейин жасасак, 90-га чейин кыйын болуп жүрө берсек эмне болот да? Морально дагы бузулабыз, балдар дагы көп, анын эми өлүп калсак ким багат дегендечи. Ошо бул неге жаратылыштын закону бул. Муну туура мамиле кылыш керек. Возрасттан баары бир азаят, качество баары бир азаят дегендечи. Бирок экинчи проблемалар башталат. Бул сахарный диабет, бул давление, бул жана ожирение, атеросклероз. Курсактуу килейген семирип алып атпайсызбы? Ал деген майыбыз деген айла жоктон курсактан чыгып атат да, төштөн чыккан жок, анткени аякта кабырга бар дегендечи. То есть май бир жака чыкканга өсүп бир жака чыккан. Ал деген кан тамырынын ичине дагы өтөт. Кан тамыр дагы мындай көңдөй нерсе да. Ошо эрекция жыныстык мүчө кан менен турат да, кан менен иштейт. Ал дагы жабыла баштайт. Кан жүгүрбөй ошо көйгөйлөр башталат да. То есть лишний вес, давление, сахарный диабет бул 40 жаштан кийин башталуучу нерселер да. Кыймылсыздыкчы канчалык деңгээлде роль ойнойт бул жаатта? Отуруп иштөө, мисалы азыр кеңселерде отурган мода болуп калды. Кыймылсыздык биринчи ролду ойнойт. Бул кыймылдабаган киши дагы мындай планы жок кишинин организми дагы мындай организм сезет да, бул эми мындай Кудай бизди ошентип жараткан да. Сенин будущий планың жок болсо, кыймылдабай отурсаң, анда деген как мындай адам катар сен жоголо баштайсың да. Мындай уже кодироваться киши жоголо баштайт да. Мындай даже изилдөөлөр бар. Планы көп киши көп жашайт да. Планы көп киши, акылдуу кишилер, көп окуган кишилер анткени жанагы эме деп коет. Отложенный желание, синдром отложенных желаний деп коет. Мисалы, көп окугандар эмнеге көп жашайт? Анткени алар окуй берип, мен дискотекага кийин барам, мен элдер башка эс алып жүрсө мен кийин барам, кийинкиге калтыра беришкен да. Анан Кудай күтөт да ошо экенечи. Ал качан кылат деп күтө берет, ал келеби же келбей ошо. Анын баарын жазап чыгарган киши уже эме жок да, цель жок болуп калат да. Ошолор доказано, что аз жашайт да. И жыныстык жактан дагы ошондой да. Кыймылсыз деген жана мен айтып кеткенде эме деп коет. Биз кан тамырлардын баары ичкире баштайт. Жүрөгүбүз бар, кыймылыбыз, жыныстык жашоого дагы биз мындай жарабай калабыз да. Жыныстык мүчө кан тамыры менен гана иштейт. Дарылануу жолундачы кайсы учурда дарыланууга мүмкүн болот, кайсы учурда кеч болуп калат, же кандайдыр бир дары дармектердин жардамы менен бул эректилдик дисфункцияны күчтөсө болобу, же кантип дарыласа болот? Эми дарылаган мындай да, көп азыр жаштар дагы көп кайрыла баштады. Убагында кайрылган кичине проблема көрүтү бар, адис менен кеңешиш керек да. Интернеттен дагы окушат. Аяктан дагы бир кеңешти алышат, бирдемелерди угуп алышат. Эми андай деле болот го дейм, бирок менин оюмча адис менен дагы кеңешим, адистер менен кеңешип коюш керек да. Эгерде жаш болсо, скорее всего, психологический, анда деген мындай беседалар жетет да, түшүндүрсөң эле. Мисалы жана уят кино, бул уят кино, биякта актерлор, бул мындай эмес, сеники сонун эле экен десең, ошол эле жетет. Анан тиги кызы чыштап кетти, же тиги аялы чыштап кетсе дагы ошо көйгөйгө көңүл бурат. Анда деген бул эми жашоо, мени деле чыштайт, тигини деле чыштайт. Бул деген жашоо мүчө үчүн эмес, бул мамиле, бул деген бир эмоционалдуу сөз, бул себептери не только мүчө, башка толтура себептери бар. Мүчө өтө акыркы себеп, мындайча айткандачы. Ошону түшүндүрмө менен болот, түшүнбөсө анда дарылар менен жардам берсек болот, бирок ал только адистер менен. Дарылар дагы зыян. Кээ бирөө жөн эле интернеттен заказ кылып алып, анан болбой калгандан кийин келишет да, ошон үчүн адис менен кеңешип туруп кылыш керек. Анан 40 жаштан кийинкилер, эгерде давление башталса, анда эрекциясы бузулганы скоро башталат, жакында башталат, будущем башталат. Жарым жыл болобу, 1 жыл болобу, 3 ай болобу, андан кийин башталат. Жүрөк оорулар баштаса, эректилный дисфункция башталат. Килограммдар чоңое баштаса, скоро башталат. Анан эң жаман сахарный диабет да. Сахарный диабет дагы бул деген, сахарный диабет өзү мындай зыяны деле жок, бирок ал башка ооруларды тартат өзүнө. Ошонун бирөө өтө импотенция. Ал деген сахар деген ошо кан тамырларды аябай бусат да, мына бири-бирине жаап салат. Ошон үчүн эрекциясы менен эмес, бөйрөгү дагы иштебей калат, мээси дагы мындай ордунда эмес болуп калат, көйгөй көп да.
башка оорулар эректилдүү дисфункция алып келет да. Мисалы, мейли бул оору менен чыдап жүрө берем десе, бир күнү эректилдүү дисфункцияга да алып келиши мүмкүн. Чоң рахмат. Биз угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз менен коштошобуз. Кийинки подкасттан кайрадан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.